Assalamu алейкум, калай калк. Баарыңарды келе жаткан Нооруз майраңар менен элибизде тынччылык, молчулук, токчулук болсун. Анан кийин ар бир үй бүлөнүн ойлогон ой максатына жетсин. Айылга өзүбүздүн көчөдөгү тургундар чогулуп, боз үй тегебиз, кыргыз көйнөгүн кийебиз, ар кандай улуттук оюндарды ойнойбуз, сүмөлүк жасайбыз. Биз үчүн абдан жакшы өтөт. Ырдайбыз, бийлейбиз. Өзүм мындай би кружогуна катышам. Көптөгөн бийлерди өзүмдүн айылдаштарымна билеп берем, сонун болот. Кыргыз элине тынччылык, ден соолук, узун өмүр. Кыргызстаныбызга эң негизгиси ынтымак болсун. Ынтымак болсо баардыгы болот. Жазда келип, жаз майрамы отпай, күн менен түн теңелип, жер жарылып, чөп чыгып, желин айрылып, сүт чыгып дегендей. Анан кийин бул күндү өзгөчө күн десек да болот, себеп дегенде кыргыздар баягылар майрамдап келгендиктенчи. А бул күнү биз болсо ошол үй бүлөбүз менен тосуп, буюрса ата энебиздин жанына барып, майрам менен куттуктап, анан үй бүлөбүз менен тособуз негизинен. Союз соебуз, коңшуларды чакырабыз. Алар бизди чакырат, ушундай кылып майрамдайбыз. Биз муну жаңы жыл келди деп эсептейбиз да. Нооруз майрамында кааларым элибизге тынччылык, Кыргызстаныбызда эч качан уруш, согуш болбосун. Баары жансоолукта болушун, токчулукта, момчулукта дегендей. Нооруз майрамыңыздар менен баарыңызды. Кыргыздын баягыдай улуттук майрам болгондон кийин биз дагы балдарыбызга кыргыздын баягыдай улуттук маанидеги оюндарга алып барганга, андан сырткары бияктан шаардын жанагы аянтка алып келип, балдарым эмне жейм десе ошону алып берип, сүмөлөк алып бергенге, в общем, кыргызча жакшы баягыдай майрамдатканга аракет кылам. Нооруз майрамыңыздар менен. 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 Майрамыңыздар менен.